Жаз мезгилинде сел каптоо коркунучтары пайда болгон аймактарда сел топтоочу көлмөлөрдү тазалоо иш аракеттери жүрүп жатат. Бул райондордогу өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрү жана айыл аймактардын муниципалдык ишканаларынын техникалары менен тазаланууда. Бакай Ата районунун Акназаров айыл аймагынын Көкташ айылындагы бул сел тосуучу көлмө буга чейин бир канча ирет тазалоодон өткөрүлгөн. Өзөнөн түшкөн сел айыл четиндеги бул көлмөгө толот. Мындагы калктын коопсуздугун эске алып, кооптуу аймактардын тизмесине киргизилген. Учурда көлмөгө толуп калган ылай топуракты тазалоо иштери кызуу жүрүүдө. Бакай Ата районундук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн тарабынан аныкталган атайын мониторинг жүргүзүлүп аныкталган бир 28 кооптуу объекти бар, кооптуу тилкелер. Анын ичинен ушу Акназаров айыл аймагында 7 тилке бар. Ушу 7 тилкенин бири ушул жерде жумуш жүрүп аткан бүгүнкү тилке. Бул жер жаз жай айларында катуу жааган жамгырдын кесепетинен өйдөңкү куктулардан түшкөн сел суулары бул мемеге сел тосуучу көлмөгө түшүп ичи толуп анан жырып кеткен да, бул 2024-жылы. Биз өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн тарабынан айыл өкмөттөргө эскертүү берилет, эскертме предписаниялар. Сел тозуучу көлмөнү тазалоо үчүн Акназаров айыл өкмөтүнүн муниципалдык ишканасына тиешелүү техникалар тартылган. Погрузчик, экскаватор жана оор жүк ташуучу КАМАЗ бар. Айыл өкмөт кызматкерлеринин айтымында бул көлмөнү тазалоо сел коопсуздугун алдын алуудагы негизги ишмерчемдерден бири. Бул жердин кооптуулугу Мытып айылына 20 турак жай 300 гектардан ашык жерди сел алып кетти да, ушу дамба тосуп турат. Былтыр эле 2024-жылы 18-июл күнү катуу жааган жаандын кесепетинен сел алып кетип, аябай эле кооптуу болгон да. Анын ичи толуп калып, Кызыл Ай коому менен биргеликте 2 тоннадан 57 литр солярка берген. Өзгөчө кырдаалдар Бакай Ата бөлүмү менен биргеликте Акназар айыл өкмөтүнүн кол тийгиз акчасынан 60 000 сом акча каралып, тазалоо жумуштары жүрүп жатат да. Ал эми Талас району Шумкар үй айыл өкмөтүнө караштуу Чоң Токой айылынын Чоңкоктуу өзөнүнөн түшкөн сел Талас Каракол каттамындагы жолду каптап, унак каттамын токтотуу коркунучун жаратат. Ар жылы белгиленген ишмерчемге ылайык аталган өзөнүнөн түшкөн сел тозуучу канал тазаланып, көлмөнүн жээги бекемделет. Биз тараптан азыркы учурда бардык Талас району айыл өкмөттөрүнө жаз келгенине байланыштуу алдын алуу иштерин жүргүзүү боюнча атайын эскертмелер берилген. Ошо эскертмелердин негизинде азыркы учурда буга чейин сел түшкөн, ошонун алдын алуу иштерин жүргүзүп атат. Бул жерде азыр айыл өкмөт тарабынан 3 сел тосма жасалат. Ошондой эле буга чейин болуп өткөн селдин нуктары тазаланып, алдын алуу иштери жүргүзүлөт. Бунун кесепетинен бул жерде Каракол, Үчемчек, Арал жана Чат Базар жолунун коопсуздугун сактап атат да айыл өкмөт. Ар бир айыл өкмөт жыл башында өзгөчө кырдаалдарга карата кол тийгиз акча каражатын бөлүшөт. Шумкар айыл өкмөтүндө 3 кооптуу аймак бар болсо, жергиликтүү бюджеттен 2 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөн. Анын эсебинен бул аймактагы селдин алдын алуу аракеттери колго алынып, буга жалпы 6 техника тартылган. Буга жергиликтүү кеңештен айыл өкмөтүнүн тарабынан 252 000 сом акча королуп, Шумкар айыл аймагына караштуу дагы Шумкар сервис деген муниципалдык ишкана бар. Мына ошолордун техникаларына биз азыр майын гана куюп берип атабыз. Ошолор мына өзүңөр көрүп турсуңар, чыгарышып, Чоң Токой айылынын ички мына азыркы кар эрип аткан убактагы начар жолдорго төгүү жумуштары башталып атат. Бул жалпы программа селдин алдуу программасынын негизинде уюшулуп, ошону уюшулгандыгын айыл өкмөтү демилгесин колдоп, жергиликтүү бюджеттен акча бөлүп берип атыр. Облус аймагындагы кооптуу аймактар буга чейин такталып, быйылкы жылга 22 кооптуу аймакта алдын алуу аракеттери жүргүзүлөт. Буга кошумча 5 кооптуу аймактагы аракеттер өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Талас облустук башкармалыгынын оор техникаларынын жардамы менен жасалат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдыгында департамент мониторинги бар бизде. Ошо мониторингден берген корутундулардын негизинде облус аймагында бизде 236 кооптуу аймактар бар. Азыркы учурда биринчилерден болуп ушу 2 районун 2 айыл өкмөт баштады. Мындан тышкары бизде өзү планга бекитилген жергиликтүү бийлик тарабынан аткарылчу жумуштан 22 объект бекитилген. Буюрса күн жылыгандан кийин
ушу 24 объекттин баардыгында иштер жүргүзүлөт. Айыл өкмөттүн инженердик техникалардын күчү жетпеген жерлерге баягы биз көмөк көрсөтүп, өзүнүн техникалар менен кылып беребиз. Быйыл 2025 жылы облус аймагында бизде 5 объект бекитилген. Белгилей кетсек, өткөн жылы облус аймагында 16 сел катталган. Натыйжада турак үйлөрдү суу каптап, дыйкандардын айдоо аянттарына зыян келтирилген. Норузбек Шабдымек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас облусу.